22 апрель күнү Азербайжандын Баку шаарында өткөн Атвага патриоттук элдик ырларынын сынагында биринчи орунга ээ болушкан Гүлжигит Калыков, Бек Исраилов, Айбек Бакытбеков жана Жээнбек уулу Сталбек бүгүн биздин студиябызда. Саламатсыздарбы жигиттер? Жеңишиңиздер кут болсун. Биринчи сурообуз, бул конкурска кандайча барып катышып калдыңыздар? Бул конкурс тууралуу негизи конкурс башталарга бир айча убакыт калганда жарыяланган болчу. Башында бул конкурс тууралуу биздин агабыз Ома Андарбеков агабыздан уктук. Андан тышкары, андан уккандан кийин бир нече убакыттан кийин Маданият министрлигинен, Жаштар министерство жагынан чалып башташты. Министрлигинен. Анан биз көпкө ойлонуп, негизи Омо экен оюнда ушу төртөөбүздү жиберсек деген ой бар болчу экен. Ал жактын шарты бир ырды 4 киши, музыкалык термин айтканда квартет ырдаш керек экен. Ошол жерге чогулуп, балдар болуп кеңешип эскен бармак оорубайт болуп, ошондой ырды тандадык. Бул ыр баягы ийгилик алып келген ырлардын бири деп айтсам жаңылышпайм, анткени деген баарыңыздар эле билесиңер. Рыскелди байке, Актан байкелер Кадыр түн конкурсуна ырдап, ыр майрам менен жеңүүчү болушкан. Бул ырды баарлап эле баардыгыбыздын кеңешибиз болуп жаралды. Азамат Такырбашев деген атактуу музыкант байкебиз болуп чогуу бул ырдын аранжировкасын жаңылатып жазаттык. Конкурс канча күн болду? Тандоотур же кандай болду? Биринчиден Суперинфого биринчи келип атам. Дагы бир жолу куттуктап койсоңуз болот. Ошо анан экинчиден конкурс бир күн болду. Бирок конкурска даярдануу күндөр көбүрөөк болду. Ошол күнү эле чечим чыкты. Өтө калыс болду деп айта алам. Именно ошол жерден мындай болду, зам министрдин бизде именно кыргыз мамлекетине ыраазычылыгын айтты. Калыстык сөзүн айтып ыраазы болду да. Канча мамлекет катышып, анан ошонун арасынан сиздер биринчи орунга ээ болдуңуздар? Негизи жалпы СНГга кирген мамлекеттердин баары конок катары чакырылган экен. Алардын кээ бири баягы туура эмес түшүнүп, мисалы үчүн бүт жерге квартет бир ырды ырдайт деп берилген экен көбүнчө заявка болсо. Кээ бирлери болсо 2ден, 3дөн даярданып келип, 1ден даярданып келип, ушундай ызычуулар көп болду да, өтпөй алгандар да болот да. Бирок биз бияктан кетип жатканда эле балдар бул сыр эмес, бири-бирибизге күлүп эле айтып атканбыз. Биз барып утуп келишибиз керек. Утпасак ошакта эле калып калышыбыз керек го депчи. Жыйынтыктоочу мезгил келгенде биринчи, үчүнчү орун, экинчи орунду чыгарат эмеспи? Ошолорду айтып атканда биринчи орунду ким алат экен же биз эле утабыз деп мындай. Негизи биз утабыз деген чоң ишенич бар болчу. Себеби дегенде ар бир катышуу үчүн эң негизгиси бул аткаруучу чыгарманы сапаттуу жазуу. Сапаттуу жазагандан кийин өзүңө ишенич сезим пайда болот да. Себеби дегенде биз утпасак таарыныч сезими пайда болушу мүмкүн да. Неге депчи өзүңдү кыйнап жемелеп. Биз утабыз деп күлүп аттык да. Кайрадан эле Сталбек агабызды мактап кетким келет. Бул кишинин позитиви өтө жогорку деңгээлде. Бул кишинин позитиви менен биз жана ошондой бир ишеним келип, эркиндик болуп жүрдү да. Ошол менен эле ийгиликтин бир 80% ошол менен келди десем болот да. Жана бир көз ирмем жаккан Сталбек байкебиздин сөзү эстен кетпейт. Жок. Ырдап бүткөндө баягы формаларыбыз менен биз анан үчөөбүз эмне формаларыбызды чечип башка кийим кие берели десек, жок Сталбек байкебиз. Жок, аз эмнеге чечинбейли, аз бар биринчи орунду алган. Врученияга барабыз депчи. Бирок ошондой болсо деле баягы кичине коркунуч сезими болот да, эми башка мамлекеттеги баягы калыстар тобунун кандай баягы ичинде кандай нерселер бар экенин билбей аттык. Биринчи, үчүнчү орунду берип атканда баягы коркуп турдук. Үчүнчү орун Белоруссия дегенде кичине ылдый эле түштү. Баягы балким экинчи же биринчи деген ой болду. Азыр Казакстанды куттуктайбыз же болсо Казакстан бизди куттуктайт деп болуп да, уже экөөбүз эле калдык. Анан экинчи орун Казакстан деп экинчи орунду айтканда эле биз уже негизи сахнага бирден чыгышыбыз керек болчу да. Кыргызстан десе төртөөбүз тең сүйүнгөн бойдон унутуп калып турбуз, төртөөбүз чыгып баратырбыз сахнагачы. Анан бирден деп сабыргыла деп атып Айбек чыгып алды. Себеби эң алдында эң биринчи чыкчу. Чынын айтсак, казактар ырдаганда кичине коркомуз, Аябай күчтүү диапазон ырдашат экен. Анан белорустар десе ошолор. Малдуу негизи баардыгы эле татыктуу. Экинчи орунду Казакстан мамлекети алды, үчүнчү орунду Беларусь алды. Анда ушул жеңиш алып келген чыгармаңыздарды мүмкүн болсо азыр ырдап бербейсиздерби? Талантка элим көңүл бөл,
талапкер жаштын көбүнгөр талпынып учкан ыр менен тазарып турсун көңүлдөр ыр майрам салтанат ысык көл жар салат ысык көлүм жар салат кутмандуу ырчылар кубулжуп турчуңар керемет көлгүтөп келгиле курчуңар чылдысы чылдын деп эл күтөт бул ким деп алгандар мөрөйдү аталсын булбул деп. Браво. Негизи эле бул конкурс канчанчы жолу өткөрүлүп жатыптыр? Бул тууралуу так маалымат алган жокпуз. Себеби дегенде ал жерден абдан көп маалыматтарга биз ээ болуп жаттык. Буга чынында эле көңүл бурбай калыптырбыз. Бирок сөздөр боюнча ар бир баягы Жыл сайын өткөрүлүп турган. жыл сайын бул негизи бул конкурс 9-майга карата өткөрүлгөн конкурс экен. Мен бир аз билип калган маалыматтардан бул конкурска өзлөрүнүн ичинде жанагы чакыра турган коноктордон тандалуулар болуптур. Ошо анан эң жана эң жакшылары, жакшы даярдангандарын ошо чакырган болуптур. Ошолордун арасына кирип калдык. Өздөрү да катышты да. Азербайжандан да өздөрүнүн жигиттери да катышты. Эми бул диплом кимдин үйүндө турат? Бул диплом азырынча белгисиз. Бир жума сен алып, бир жума мен алам. Мындан тышкары дагы баалуу белектер берилген. Аны да бөлүшө албай баш ооруп жатат. Кандай баалуу белектер болду? Ал сыр бойдон кала берсин. Себеби дегенде ушундай биз сүйлөшүп чечтик. Аны айтканга болбойт деп коеюн. Буга чейин баарыңыздар эле конкурстарга катышып жүрөсүздөр чет өлкөдө. Бирок Баку шаары өзгөчө эмнеси менен эсиңиздерде калды ошол конкурс? Баку шаары демекчи, Баку шаары бул архитектурасы өтө кооз шаар экен. Чындыгында баары таза, баары келишкен экен. Ошол жагы менин эсимде калды го деп ойлойм. Андан сырткары тамактары аябай даамдуу экен. Тамактарын барган күнү эле ушундай бир тамшанып жедик. Конкурстан да сырткары өтө белгилеп кетким келет. Биз баягы туристический путевка утуп алгандай эле жүрдүк. Эс алып эле сүрөткө түшүп эле эмнегедир баардыгы жакшы болот да, бирок өзүбүздүн жерибизди сагынып кеттик. Устал агабыз айткандай, чынында Азербайжан өлкөсү өзгөчө архитектурасы менен жаңы заманбап архитектурада салынган укмуш отелдер бар экен. Бул Crystal Hot деген отелде болдук, ошол жакта конкурс болду. 30 этаждык 3 эгиз ошол неме турат экен, үй турат экен. Андан тышкары Каспий деңизинин жээгинде болдук. Евровидение конкурсу өткөн 60 миң киши баткан. Ошол залына чейин барып, негизи чоң экскурсия кылып келдик. Конкурстан эртеси күнү эле негизи биз үчүн чоң экскурсия башталды да. Баягы конкурсту утуп жеңилдеп, анан уткан үчүн бир эс алуу бир байге берип койгондой эле болду чынында. Шаарды баардыгын кыдырып чыктык чынында эле. Абдан жакшы маанайда. Абдан жакшы маанайда кыдырдык. Анан деңиздин боюнда суу менен кошо нефть чыгып турат экен. Сууга түшкөнгө мүмкүнчүлүгү жок экен. Себеби үстүндө май калкып турат экен. Бирок шаардын кооздугу өтө кооз. 12-кылымга таандык эски архитектура менен архитектураны баягы үйлөргө бардык. Андан тышкары баягы совет учурундагы популярдуу кино Никулин тартылган бриллиантовая руканын ошол кулап колун сындырган жер көчөлөрдөн өтүп ошоктон сүрөткө түшүп Өзүбүз кулаттык. Шыгыл парманда калган жокпуз. Ошондой кыргызымдын сулуу жигиттерине көз арткан сулуулар болдубу ошол жактан көрөрмандар, катышуучулардын арасынан? Эң биринчи көз салган кыздар бул 3 жигитке Беларусь 3 кыз көз салган болчу. Мен анда четтен туруп байкаган болчумун.
Бизге бирден көз салып атса, Гүлжигитке 3 топ келип көз салды деп эле айтсам болот. Ат коюп коюптур, Backstreet Boys. Backstreet Boys деген атка анан Коюп коюшуптурбу, Айка сен да киресиң. Анан биз Демек. анан биз аларга Spice Girls деп айтсак арасында бир жигит бар экен да. Келип маек курганыңыздарга рахмат. Кыргыздын ушундай таланттуу жигиттери өсө берсин. Кыргызстан желегин желбиретип дегендей талантыңыздарга таазим. Рахмат чоң. Сиздерге да чоң рахмат. Кудайым бурса дагы кыргыз элиме дагы көптөгөн ушундай ийгиликтерди алып келебиз деп чоң терең ишеничим бар. Сиздерге чоң рахмат чакырганыңыздарга.